Барыңыздарга салам, урматтуу өзүм врачмын долбоорунун катышуучулары, менин YouTube каналымдагы көрүүчүлөр, сиздер менен бүгүнкү видеодон көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Мен Бекчан Турабеков, жалпы практикалык дарыгермин. 500 миңден ашуун адам менин түрдүү чыгарган медициналык маалыматтарымды көрүп, угуп, өздөрүнүн медициналык сабаттуулугун жакшыртып келүүдө. Азыркы учурда ушул кыргыз элибиздин ден соолугун жакшыртуу максатта ар бир жараныбыз өз ден соолугуна өзү жоопкерчилик алсын деп, өзүм врачмын аттуу долбоорду негиздеп, азыркы учурда элибиздин сабаттуулугун жакшыртуу менен алектенип жатам. Буга чейин 5400дөн ашуун бейтапты жеке көзөмөлүмдү дарылоо кылып, алардын ийгиликтүү дарылануусун, ийгиликтүү айыгуусун камсыз кылдым. Менин YouTube каналыма катталып, Instagram баракчаларыма катталып, бул видеону башкалар менен бөлүшүп кетиңиздер. Бул видеодо сиздер менен ушул өзүм врачмын долбоорунун катышуучулары менен жүргүзүлгөн түз эфирди бөлүшмөкчүмүн. Барыңыздарга ийгилик жана жагымдуу көрүүнү каалайм. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен балам 2 жашта. Мындай аденоид деп диагноз коюшту да, биз көп жолу текшерилдик врачка. Анан 2 жолу физиотерапия лечение кылдык. Еще 3-үчүсүндө кылабыз да. Мурда токтой атат да, ошол неден кийин мурдуна капиллер деле жазып берип аяк. Аларды койсок серон агып атат да. Бардык врачтарга көрсөттүк. Өзү биз Москванын Чита шаарында жашайбыз. Былтыр Кыргызстанга барып келгенде эле ошентип багызып, ошодон кийин токтото албай калдык да. Мурдун суу агы берет да. Ринит болуп калыптыр да уже. Еще аденоидит канчанчы степенде сиздерге? Аденоид 3-үчү деди окшойт. Сыргаймайм, сиз менин жеке көзөмөлүмдө барсыз негизи? Мен бир тууган сиңдим бар, мен мурда жазылгансың. Консультацияңызды мурда дагы алгам. Ал мурунку болчу экен. Тиркемеде сиңдиңиз эле бар, Азыр сиңдим эле бар, мен уже. Сиз мындай кылбайсызбы, сыргаймайм, ошо сиңдиңиздин аккаунтуна негизи любой аккаунтта 10 адамга чейин ачса болот да, дебейсизби? Могу балаңыздыкын полностью медкарта ачайлы, ошол жакачы бир жаңычы. Медкарта ачып, полностью мурунку историяларынан бери толтуруп, мага кагазтарын жөнөтүп, терең изилдөө кылып баштайлы ошол жактан. Так доступ бар турбайбызбы сиңдиңиздечи, сиңдиңиздин аккаунту менен как раз, Потому что азыр могу сиздердики состояние критический болуп атат да, буну уже кылдат көзөмөл кылбасак, жөн эле бир нерсени тамызып койгондон айыкпайт да. Неге мындай болуп атканын аныкташыбыз керек. Бирок мен өзүм аракет кылып бардык жерге иммунолог, пульмонолог баарына көрсөтүп чыктык, баары мындай толковый нерсе жазып беришпеди. Биз мета-анализдердин негизинде буйрузда толковый нерсе жазганга аракет кылам. Мен мета-анализдерди карап, именно сиздин балаңызга окшогон состояниедагы балдарга кандай ыкмалар эң жакшы таасир эткен, кайсы капля, эмне болгон, ошолорду оригиналдарын алдырасыз буйруза. И колдонгондо буйруза уже конкретный эффект көрөсүз. Анан эффект көрбөй атканыбыздарына бир себеби бизде көпчүлүк женерик препараттар, Россияда деле ошол да, мындай эптеп женерик препараттар чыгара берет фарм компаниялар, тим эле көп оригинальный препараттарды колдонбогондун айынан да ушундай эффект болбойт да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн строго оригинальный препараттарга өтүшүбүз керек. Самый эффективный, максимально безопасный. И буйруза уже результат айттырбай эле келет. Ошондой сыргаймайм. Андайса ошондой кылабыз, тиги сиңдиңизге айтып туруп, ошол жактан аккаунтуна ачтырып,